Ассаламу алейкум кыргыз элим, мусулмандар, бир туугандар, баарыңыздардын жараткандын ыйык айы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Үйдөгүлөрүңүздөргө аманчылык, жашооңуздарга молчулук, токчулук каалаймын. Мен видео кылып жатканымдын себеби бийликтегилерге мен бул видеомдун ичинде туура эмес же калп айтып койгон сөздөрүм болсо кечирим сураймын. Урматтуу бийликтегилер, сиздерди биз шайлаганбыз, сиздерди эл шайлаган. Ошондуктан туура эмес кылып койгон ишиңиздерди деле тууру жасап, жакшы иштесеңиздер деле мактап айта турган деле бул эл. Биз айтабыз. Ошондуктан чындык ушундай чыркыратат. Ошондуктан мен сиздерге кайрылып жатам, урматтуу бийликтегилер. Баарыңыздар угуп көрүп жатасыздар. Мынакей 200-300гө жакын кыргыз бир туугандарыбыз Россия менен Кыргызстандын ортосунда ушундай эң нөшөрлөгөн жамгырда талаада жатышат. Мен айтайын деген сөзүм мынакей кече өткөн жылы, андан алдыңкы жылдары депутаттар чыккан, өзүнчө патриот болуп, ошол депутаттар кана эми тургулачы, Памирден барып кыргыздарды, памирлик кыргыздарды көчүрүп алып келебиз, эч кимди калтырбайбыз Памирде деген депутаттар мынакей ушул жаныбызда колубуз тийип турган, ушул зар болуп турган кыргыз элин алып келип алалы. Алар сиздерден нан талап кылбай жатат, акча талап кылбай жатат, унааларын талап кылбай жатат. Просто подпись кол кое бергиле деп талап кылып жатат. Ошону кыла албай жатасыңар. Же патриоттук сезимиңерди ойготуп келип, кабар алып, бир аз көңүлдөрүн көтөрүп, сүйлөшүп кете албай жатасыздар. Урматтуу бийликтегилер, капа болбоңуздар. Ушинтип үйдөн чыгып, ак үйгө эптеп кирип алсам, ак үйдөн чыгып эптеп үйгө жетип алсам деп антип иштебеңиздер. Сиздер депутат, спикер болдуңуздарбы? Эркекче от души иштеп бериңиздер. Кудайга шүгүр кылыңыздар. Үстүңүздөрдөн жамгыр, тамчы өтпөйт. Уяттуу жериңиздер көрүнүп калган жок. Астыңыздарда унааңыздар бар. Кудайга шүгүр кылып, патриоттук сезимиңиздерди ойготуп, кыргыз эли деп чотко иштеп бербейсиздерби? Уят. Ушинтип парламентте баарыңыздар бири-бириңиздерге каршысыздар. Бириңиздер менен бириңиздер айтышасыздар. Анда бул кайдагы өнүгүш? Бул кандай бийлик бул? Эч түшүнүксүз. Мен мынакей Москвадамын азыр. Кечке сиздердин парламентиңиздерди көрөм, чогулушуңуздарды көрөм. Көрүп жатып, адамдын ыйлагысы келет. Капа болбоңуздар. Бир аз сөз жаздым эле, сиздерге окуп берип коеюн. Кыргызстан мекенибиз, асказоолуу тирегибиз, элим качан ойлонуп биз, кыргыз качан биригебиз. Келгилечи ойлонолу, баарын көрүп кыргыз эли, азап чегип жашап келди, тыркырап баары тарап кетти. Бийлигибиз кайда шашат, жерин сатып элин жутат, сагалаган жутагандар, эми качан тынат булар? Бийлигибиз артта калган, бийлигибиз карып калган, чыркырата чындыкты айткандарга ак үйдө орун калбай калган. Уйкусурап баарың олтурат, келечекке же кол сунбайт. Олтурасыңар былтыйып, чекеден сатып жок кылып. Мынакей бийликтегилер, уреде жалган же туура эмес сүйлөп койгон жокмун деген үмүттөмүн. Туура болбой калган сөздөр болсо кечирим сурайбыз. Капа болбогула, урматтуу бийликтегилер. Патриоттук сезимдерди ойготуп,
Эркекче кыргыз элине душ иштеп бергиле. Силерди колдойбуз. Силерге ишенебиз, кыргыз эли. Эсли иштей албай өзүңөргө ишенбей жатсаңар, жаштарга ордуңарды бошотуп бергиле. Креслодо уйкусурап олтурбай күнүңөрдү өткөзүп, урматтуу бийликтегилер, талап кылгыла, мынакей көкүрөгүн какылап, кыргыз элинин келечегин ойлогон патриот агабыз Садыр Жапаров темир тор артында отурат. Ошону чыгаргыла, иштеткиле. 4-5 жакшы депутаттар бар. Жанар Акаев, Момбеков деген, Улукбек Кочкоров деген депутаттарыбыз бар. Садыр агабызды кошуп иштеткиле. Мынакей урматтуу президентибиз Жээнбеков, сизге да кайрылып өтөбүз. Ушул депутатты чыгарып иштетиңиз, колуңузда иштетип калыңыз. Бул кишинин өмүрү темир тор артында өтүп кетпесин. Чыгарып бир аз болсо дагы өнүгөлү. Бул кишини чыгарсаңыз, мына Кытайдан карыздарыбыз канча деген, ошолордон кутулуп калсак жакшы эмеспи? Сизди кайра шайлайбыз биз, ошондой жакшы патриот депутаттарыбызды чыгарып берсеңиз. Вот, кечирим сурайм ката сүйлөп койгон болсом. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Assalamu alaikum. Bugün Allah nasip etse elüldün bir çıgan oğlu, birli sayasatçı, tileke karşı adır, şu başına çıkan bir sınavı var eken, oşansın tatıktı baştan ötkörüp yatkan bizim dağın bir şu eldin oğlu olgan Sadır Japarov jönündө bir-iki oz söz ayткым keldi. Bugün Allah Taala'nın ıyık ayı Ramazan kündörü. Bilesizler, bargan sayın uşu bizdin eldin mындай bir gülü katarı, kaymağı katarı elestete turgan ul kızlar var bolsa, bargan sayın uşulardın bardığı seyrектep baratkандай сезиле баштады мага. Мынау кайрак урунун башында аябай баралына жеткен толуп турган бир ушундай гүлкана болгон экенбиз дейм да. Şu саясий таладан да биз жаш элек şu телевизиондук журналистикага алып урушуп кирип, ошонун ичинде айланып, ошол жерде буркан шаркан түшүп жүргөн кезде дайым биздин студиябызга жаңы жүздөр келерди. Ушу бир жаңы адамдар, ар биринин албуттаган энергиясы бар, ар биринин сүйлөй турган сөзү бар, биринен бири талашкан, биринен бири. Кийинчерээк бул нерсе Акаевдин доорунда аябай күчүнө кирди. Аябай тапталган саясатчылар пайда болду. Кийинки революциялар барып, кайра ошол нерсе ындыны өчүп, билбейм, азыр телевизиондук студияларга кимдерди чакырат да алар эмнелерди сүйлөйт. Мен билбейм. Булардын сейректеп жатышынын себептерин тарых өзү айтат келечекте. Кимдир бирөөлөрү чындап бузулуп, мурдагы позициясынан кайтып, кыйыр жолдор менен жашоосун жеңилдетип, же иш кылып бир азгырылган болсо, тилекке каршы мындайлар аябай көп болсо керек. Кээ бирлери мына ушул буркан шаркан ичинде аларга да эпкин тийип, алар да кээ бирлери адилетсиздик менен, балким түшүнбөстүк менен, балким тагдырдын жазмышыбы, алар да мына ушул гүлканада жоктой сезиле баштады. Ошолордун бири Садыр Жапаров деп эсептейм. Чындап эле. Башкалар кандай ойлойт билбейм. Барган сайын ошол саясатыбыздагы ушул ажарын чыгарып турган жигиттердин, кыздардын же үнү чыкпай аткандыгы, же өздөрүнүн жок болуп бараткандыгы, же булганып калып сүйлөй албай аткандыгы, же оозуна бир нерсе келип тосуп калгандыгы, же колу буту тушалгандыгы себептерин тарых айтат. Бирок факт что бүгүн бизде ушул жигиттер, кыздар аз. Садыр Жапаров жеке инсан катары мага өтө кызык. Ал жигит жөнүндө мен бир-эки жолу саламдашканым болбосо, башка тааныштыгым деле жок. Бирок саясий майданда кылып аткан иштери, буга чейинки жүргүзгөн муну чыны кыргыздык мүнөзү аябай мен өзүнө мындай бир тартчу да, кыргыз мүнөз жигит. Айкөндүгү бар, кечиримдүүлүгү бар, тайманбастыгы бар, мынушундай өзүн баса алган оор басырыктуулугу бар,
тегерегинин бардыгы да, мен ушу жигиттин тегерегинде мындай байкап көрдүк да бир учурлар болду. Тегерегинде мындай алдым жуттум же болбосо мындай жеңил желпилер жоктой да. Жок десек болот. Анын үстүнө бул жигиттин акыркы учурдагы ушу башына күн түшкөн абалдагы өзүн кармап отургандыгы аябай бизге ушундай бир сабак берди да. Адилетсиздик, албетте жан кейиткен адилетсиздик жана ошол учурда марттык. Бул оңой нерсе эмес. Адилетсиздикте марттыкты көрсөтүү оңой эмес. Бир сөз менен айтканда, Садыр Жапаров саясатта орду бар жигиттердин бири. Эгерде кылмыш кылган болсо, жазасын алып аткандыгы балким туурадыр. Эгер кылмыш кылбай, адилетсиздиктен, зордук менен ошол жерде камалып отурган болсо, мунун да ажыр сыйлыгы бар. Балким бул Садыке үчүн акыретине да, бул жашоосуна да аябай зор пайдасы тиер. Мен тиет деп да ишенем буга. Эч нерсе жөн жайынан болбойт бул жашоодо. Бүгүн ушу эки Рамазан күндөрү Садыкеге мен аябай ушундай бир чын жүрөгүмөн, ушу бир тууганы катары, мекендеши, жердеши катары каалоом. Кырдаал дайым бир сен сүйлөйт, мен ушуну айтам. Балким ушул кырдаал сизди курчутуп, сизди дагы да болсо алдыга чоң ушундай толкун ташкындарга даярдап аткандыр. Ошондуктан башка түшкөндү сизде марттык менен көтөрүү көп жигиттерге насип кылсын дейм да, сизди Аллах Таала ошо Рамазан күндөрү бир мекендешиңиздин болбос жупуну сөзү менен жүрөгүңүзгө бир жылуулук берсин деп тилейм. Аллах Таала да алдыңыздагы аябай көп нерселерди, аябай көп жакшылыктарды тартуулайт. Мен буга ишенем. Жана сиз элиңиз үчүн өзүңүздү садака чапкан жигиттерденсиз. Бекем болуңуз. Айтайын деген дагы бир нерсе. Аллах Субханаху ва Таала кайсы пендесин сүйсө, периштелердин айтат экен, периштелер, карагыла мына пендемди мен сүйдүм, силер да сүйгүлө, адамдарга да буйругула сүйсүн деп. Эгер кайсы бир пендесин жек көрсө, Аллах Таала периштелердин айтат экен, мен муну жек көрдүм, силер да жек көргүлө, адамдарга буйругула, алар да жек көрсүн. Кээ бир саясатчылар бар, адамдарга акчаларды чачат, ушу иштеп элаткандай бир нерселер кылып элаткандай, бирок Аллах Таала жек көргөндүгү үчүн го адамдар да жек көрөт, караңыздар. Жаман көрөт ушуларды. Кээ бир саясатчылар бар, эч нерсе кылбаса да Аллах Таала сүйгөндүгү үчүн элдин бардыгы сүйөт. Азыр сиз бир нерсе кыла турган абалыңыз эмес. Ошого карабай, мен ушу социалдык желеден деги эле адамдардын сөздөрүнөн байкайм, сизге болгон аябай зор бир мухаббат бар. Буну биз куттуктоо менен, суктануу менен белгилейбиз. Жана Аллах Таала сизди Аллахтын сүйүүсүнөн, элиңиздин сүйүүсүнөн кур койбосун. Үй бүлөңүзгө тынчтык берсин. Ушул Рамазан сизге эң жакшы Рамазан айларынан, эң мына ушундай алгылыктуу ийгиликтердин башатынан кылып берсин Аллах Таала. Сизге тынчтык каалоо менен мен Муктей Арстанбек. Assalamu alaikum.